Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер? Бүгүн курулуш материалдары курсу боюнча оор бетондун курамын тандоо деген темада практикалык сабак өтөбүз. Жумуштун максаты көлөмү 1 метр куб болгон оор бетондун курамын эсептөө. Бетон курамында кылдат аралаштырылган, белгилүү пропорциядагы жабыштыруучу, майда жана ири толуктоочулар жана суудан турган аралашманы катырып, жасалма жол менен алынган материал. Катыганга чейин бул аралашма бетон аралашмасы деп аталат. Оор бетон курулушта кеңири колдонулат. Аны даярдоо үчүн ар кандай цементтин түрлөрү жана тыгыз, бышык, тоо таштары, толуктоочулар катары колдонулат. Жасалган буюмдардын жана конструкциялардын түрлөрүнө, аларга коюлган талаптарга жараша, бетон белгилүү бир шарттарда бекемдүүлүккө жана каршылыкка ээ болуш керек. Ал эми бетон аралашмасынын касиеттери аны төшөө жана кысуу боюнча кабыл алынган ыкмаларга ылайык келиши керек. Темир бетон конструкцияларынын бекемдөөгө жана аны дарт басуудан коргоого тыгыз бетон чыгаруу керек. Толуктоочулар кум, шебень, гравий бетондун көлөмүнүн 80-85%-ын ээлейт жана анын катуу скелетин түзөт. Формасынын жана размеринин өзгөрүшүнө жол бербейт. Ар кандай касиеттерге ээ толуктоочуларды колдонуп, ар кандай физикалык жана механикалык касиеттери бар бетон алууга болот. Мисалы, жеңил, ысыкка чыдамдуу жана башка. Бетон жана темир бетон буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүү үчүн колдонулган цементтер материалдык курамы боюнча, клинкердин минералогиялык курамы боюнча, катуулашкандыгы жана башка мүнөздөмөлөрү боюнча бөлүнөт. Бетондун курамын иштеп чыгууда цементтин маркасынын бетондун маркасына жараша кабыл алышат. Колдоно турган синипке ылайык бетондун курамын жасоодо цементтин маркасын 6.1 таблицасына ылайык алуу керек. Таблицада көрүнүп тургандай, цементтин маркасы талап кылынган бетондун маркасынан 1,5-2 эсе жогору болуш керек. Мисалы, маркасы 200 болгон бетонду алыш үчүн 300, 400, 500 маркасындагы цементти колдонобуз. Бетондун бекемдиги анын негизги курулуш касиеттеринин бири. Бул бетондун тышкы механикалык күчтөргө туруштук берүү жөндөмүн аныктайт. Нормалдуу шарттарда температура 15-20 градус Цельсия жана курчап турган абанын салыштырмалуу нымдуулугу 90-100% болсо, катыган бетондун бекемдүүлүгү негизинен 2 факторго: цементтин бекемдүүлүгүнө жана суунун цементке болгон катышына жараша болот. Суунун цементке болгон катышы бул жаңыдан жасалган бетон аралашмасындагы суунун массасынын цементтин массасына болгон катыш. Бул жерде толуктоочулар тарабынан сиңирилбеген бош суу гана эске алынат. Цементтин бекемдүүлүгү бетондун бекемдүүлүгүнө түз пропорционалдуу. Иш жүзүндө бекемдүүлүктүн көз карандылыгы көбүнчө суунун цементке болгон катышынан эмес, цементтин сууга болгон катышынан көз каранды. Эсептөөлөр үчүн төмөнкү формуланы колдонобуз. Бул жерде Боломей жана Скрамтаевдин формуласы көрсөтүлгөн. Эгерде цементтин сууга болгон катышы 2,5 төмөн болсо, анда формуладагы
кашанын ичиндеги белгини минус деп алабыз. Ал эми бул катыш 2,5тен жогору болсо, плюс белгисин колдонобуз. Мында РБ 28 күндүн ичинде кадимки катууланган бетондун бекемдүүлүгү. РЦ цементтин активдүүлүгү. А жана А1 бул толуктоочулардын жана башка факторлордун бетон бекемдигине тийгизген таасирин эске алган эмпирикалык коэффициенттер. Эгерде жогорку сапаттагы толуктоочуларды колдоно турган болсок, анда А 0,65ке, ал эми А1 0,43кө. Катардагы толуктоочуларды колдонсок, А 0,6га, А1 0,4кө. Төмөнкү сапаттагы толуктоочуларды колдонсок, А 0,55ке, А1 0,37ге барабар деп кабыл алабыз. Бул жерде А жана А1 коэффициенттеринин маанилери таблица түрүндө берилген. Бетон аралашмасынын курамы 2 жол менен аныкталат. Биринчи, суунун цементке болгон катышы, цементтин активдүүлүгү жана материалдардын, цементтин, кумдун, ири толуктагычтардын өлчөмдөрүнүн массасынын ортосундагы катышы берилет. Цементтин массасы бирдик катары кабыл алынат. Ошондуктан бетондун курамдык бөлүкчөлөрүнүн катышы төмөнкүдөй болот. 1x, y. Мисалы, суунун цементке болгон катышы 0,6 жана цементтин активдүүлүгү 400 мегапаскаль үчүн 1, 2, 4 болгон катыш. Экинчи, ири курулуш аянтчаларында жана бетон заводдорунда бардык материалдар салмагы боюнча аныкталат. Ал эми бетондун курамы 1 метр куб куюлган жана ныгырылган аралашмага керектелүүчү материалдардын чыгымы катары көрсөтүлөт. Мисалы, цемент 280 кг, кум 700 кг, шейбень 1250 кг, суу 170 литр. Жалпы 1 метр куб болгон бетондун салмагы 2450 кг. Материалдарды сарттоо, аларды бөлүштүрүүдө кабыл алынган ыкма менен так көрсөтүлөт. Адатта цементти жана сууну керектөө 1 кг тактык менен, ири толуктагычтар 5 кг чейин тактык менен көрсөтүлөт. Бетондун курамын туура тандоо бетон технологиясындагы эң маанилүү иштердин бири. Бетондун 2 курамы бар. Биринчи, номиналдык курам, кургак материалдар үчүн. Экинчи, өндүрүштүк курам, табигый нымдуулуктагы материалдар үчүн. Бетондун курамын эсептөө учурда төмөнкүдөй көрсөткүчтөрдү алуу керек. Биринчи, бетондун маркасына барабар болгон бекемдүүлүктү алуу. Экинчи, бетон аралашмасынын кыймылдуулугу жана катуулугу. Үчүнчү, бетондун бирдигинин көлөмүнө цементтин мүмкүн болушунча аз керектөөсүн камтыган кирешелүүлүгү. Экономичность. Бетондун курамын эсептөө тартиби. Биринчи, суунун цементке болгон катышын эсептөө. Экинчи, 1 метр куб бетон үчүн суунун чыгымын аныктоо. Үчүнчү, 1 метр куб болгон цементтин чыгымын аныктоо. Төртүнчү, кумдун, ири толуктагычтардын чыгымын эсептөө. Бешинчи,
бетон аралашмасынын кыймылдуулугун жана ыңгайлуу төшөлүүсүн эксперимент жүзүндө сынап көрүү. 6. Эгерде бетон аралашмасынын керектүү касиеттери жетишилбесе, курамды эсептөөгө зарыл түзөтүүлөрдү киргизүү. 7. 1 метр куб бетон үчүн материалдардын акыркы чыгымдарын аныктоо. 8. Өндүрүштө ошондой эле майда жана ири толуктагычтардын нымдуулугун эске алуу менен номиналдык курамын кайра эсептөө керек. Суунун цементке болгон катышы бетондун берилген маркасына жана катуулануу убактысына, цементтин активдүүлүгүнө жана негизделген же алдын ала жүргүзүлгөн эксперименттердин натыйжаларына ылайык эсептелет. Сууну керектөө график же таблица боюнча аныкталат. Бул таблицада толуктоочулардын түрүнө жана алардын мүнөздөмөлөрүнө жараша суунун болжолдуу чыгымы көрсөтүлгөн. Бизге бетон аралашмасынын талап кылынган кыймылдуулугу жана ири толуктагычтардын түрлөрү жана размери берилет. Ошолорго жараша биз суунун чыгымын аныктап алабыз. Мисалы, бизге кыймылдуулугу ОК 9-12 см болгон жана чоңдугу 20 мм болгон шейбин керектелсин деген талап коюлсун. Таблицаны карап, экөөнүн кесилишинен 215 деген цифраны табабыз. Демек, 1 метр куб бетонго суунун чыгымы 215 литр деп алабыз. Бул таблицаны колдоноордогу эскертүү. 1. Эсептелген маанилер цементтин чыгымы 1 метр кубка 400 килограммдан ашпаган бетон үчүн жарактуу. 2. Путсалан портлан цементтин колдонууда сууну сарптоо 15-20 литрге көбөйөт. 3. Майда кум колдонгондо сууну сарптоо 10 литрге көбөйөт. Суунун цементке болгон катышын жана керектелүүчү суунун чыгымын билгенибизден кийин 1 метр кубка керектелүүчү цементтин чыгымын төмөнкү формула менен аныктайбыз. С барабар В бөлүнгөн ВЦ. Кум менен ири толуктагычтын чыгымдарын аныктоо үчүн 2 теңдеме түзүлөт. Биринчи теңдеме бардык бетон компоненттеринин абсолюттук көлөмдөрүнүн суммасы 1 метр куб болот. Башкача айтканда 1000 литр. Эгерде бетондо тартылган аба жок болсо. Мында С, В, П, Ш материалдардын массасы. Ро С, Ро П, Ро Ч материалдардын чыныгы, тыгыздыгы. Экинчи теңдеме цемент кум аралашмасы ири толтургучтун ар бир бөлүкчөлөрүнүн арасындагы боштуктарды толтурушу керек экендиги билдирилет. Мында В, Ш ири толтургучтун бөлчөктөрүнүн арасындагы боштук, Ро, Н, Ш ири толтургучтун орточо тыгыздыгы, альфа ири толтургучтун жылышу коэффициенти. Ири толуктагычтын жылышу коэффициенти альфаны бул таблицанын жардамы менен аныктайбыз. Биз 1 метр кубка кеткен цементтин чыгымын жана суунун цементке болгон катышын аныктадык. Алардын кесилишиндеги цифра альфанын маанисин болуп эсептелет. Мисалы, кеткен чыгым цементтики 250 кг болсо, суунун цементке болгон катышы 0,6 болсо, анда альфа 1,126-га барабар. Ушул эки теңдемени чогуу чечип, 1 метр куб болгон бетон үчүн ири толуктагычтардын жана кумдун
керектүү чыгымын аныктоо үчүн формулаларды алабыз. Бул формулалардагы чыгымдар материалдардын тыгыздыктары, альфа коэффициенти баары бизге белгилүү болду. Башкача айтканда эсептеп чыгардык. Аларды формулага коюп, ири толуктагычты жана майда толуктагычтын чыгымдарын табабыз. Биз 1 метр куб бетонго кеткен материалдардын цемент, суу, кум, шебен чыгымдарын эсептеп алдык. Эми балдар төмөнкү суроолорго жооп бергиле. Биринчи, бетондун бекемдиги кандай факторлордон көз каранды? Экинчи, ири жана майда толуктагычтардын составындагы топурактар, чаңдар бетондун бекемдүүлүгүнө кандай таасир этишет? Үчүнчү, цементтин активдүүлүгүн, маркасын кантип аныктайбыз? Төртүнчү, бетон 100% бекемдүүлүгүн нормалдуу шартта канча суткада толуктайт? Ушуну менен бүгүнкү практикалык сабагыбызды аяктадык. Берилген таблицалардын, формулалардын жардамы менен өзүңөргө берилген тапшырмаларды аткаргыла. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.